Мисалы, ушул кайрылган адамдардын арыздары жумалап жатат да. Мен айтып коеюн. Бирок Атыра Абдрахматова эмне кылды? Омбудсмен институтуна жаңы дем берди. Кандай иштеш керек экенин көргөздү. Кыргыз акыйкатчы институтуна бир мындай жакшы бир акыйкатчы келе элек да. Атыраны кетирип ордуна бирөөдү алып келейин деп атышат. Туура эмес болуп атат, саясий чечим болуп атат бул жакта депчи. Бул реалдуулук да. Акыйкатчыны иштебей койгон үчүн алып атат да. Иштеп жүргөн акыйкатчы болсо аны албайт деле болуш керек да. Умный учится на ошибках других, да, на чужих ошибках. А мудрый не допускает ошибки. Биз жокто эле мудрый болбосок дагы дурак болбошубуз керек да. Улам эле баягы өзүбүздүн кеткен каталарды улам кайталабышыбыз керек. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин жыйынында акыйкатчы Атыра Абдрахматованы кызматтан алуу маселеси көтөрүлдү. Атыра Абдрахматованы кызматтан алууга негиз барбы? Биз бүгүн ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Биздин студиябызда конокто активист Мавлиян Аскарбеков менен Акыйкатчы институтунун мурдагы кызматкери Азим Акматов болмокчу. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Биринчи эле суроом ушул Атыра Абдрахматованы мөөнөтүнүн мурда кызматынан бошотууга эмне себеп болууда? Азим мырза, сизден баштайбызбы? Мен саламатсыңарбы? Мен айтып баштайын. Себептери бар. Кетиргенге себептери бар. Анын механизмин кандай кетирилерин баары эле билет. Аны кайталабай эле коеюн. Жогорку кеңештен жылдык баяндамасын берип, комитеттен өтүп, биринчи комитеттен өтүп, анан чоң парламенттен өтүп, парламенттен кабыл алабы, кабыл албайбы ошондой болуш керек да. Бирок башынан эле кичине туура эмес кетип калды. Анткени комитеттен өтүп атканда кабыл алдык же кабыл алган жокпуз деген маселе коюлбай эле жанагы принять к сведению деген андай мыйзамда деле жок, андай талап. Анан ошол комитет менен эле парламентке чыгып калды. Кийин анан фракция киргизип атат да, ата журт фракция киргизип атат. Бул баяндаманы кабыл албайлык дегенчи. Ошол фракциянын сунушу добушка коюлуп, ошол фракциянын сунушу өтүп кетип атат да. Бул деген процедурный нарушение болуп калып атат да. Бирок процедурный нарушенияны эми оңдойбуз деп кайта комитетке жибергени эми регламентте каралганбы, каралган эмеспи, мен аны так биле албайм. Аны юристтер жакшылап биле алат, жогорку кеңештин. Мен себептер жөнүндө айтайын да. Кандай себептер бар да? Анткени мынакей сыртта иштеп жүргөн, мынакей Атыра Абдрахматов сыртка иштеп жүргөн немеси аябай жакшы көрүнөт да. Мен тияка бардым, Баткенге 4 жолу бардым. Мен тиги Качы Сайга чейин 5-6 күн түнөп келдим. Мен тигиге жардам бердим. Мен баланча акт реагирования жибердим. Мен түкүнчө элди кабыл алдым. Мен ушул арыздардан 30%, 50%, 100% аткардым деп эметип, ошонун баарын отчетто киргизилген. Бирок коллективдин ичинде иштеп аткандар так билет да. Мисалы, ушул кайрылган адамдардын арыздары жумалап жатат да. Мен айтып коеюн, мен мынакей башкы специалист болуп иштеп жүргөм. Мен ошол ар бир арызды колума кармап туруп, колум менен киргизип, колум менен даярдап эметип жүргөн киши катары мен айтып атам да. Ар бир мыйзамда көрсөтүлгөн да. Сроктору коюлган. Арыз түшкөндөн кийин 2 жуманын ичинде жооп болуш керек. Же жок, же бар. 1 айдын ичинде чечим чыгыш керек ошол арыздын. Туура кайрылдыңарбы, туура эмес кайрылдыңарбы изилделиш керек да 1 айдын ичинде. Ошол арыздар айлап жатат столунда. Айлап жатат да. 1 күн эмес, 2 күн эмес, 1 жума эмес, 1 ай эмес, 2 айдап айлап жатат арыздар. Каралбай. Эмне себеп буга? Карабайт да.
столунда жатат, общий отдел деген башка отдел киргизет, карап эмелерге, специалисттерге таратыш керек да. Мисалы мен окудум, сен социальный маселе экен, сен социалдык маселе экен, сен карап кой. Же тиги укук коргоо маселе экен, сен карап кой. Же болбосо тиги үй тиричилик маселе экен, отделдер көп да. Аппараттын ичинде отделдер көп. Айлап жатат, бир ай өткөндөн кийин, сроктор өткөндөн кийин анан специалисттин артынан түшүп калат, башка отделдин специалисттери. Сен контрольный срокторун өткөзүп салдың, сага ушундай туура эмес болуп атат. Анан эмне кылат байкуш кичинекей специалист? Атыр Абдрахматовдун столунда жатса, каралбаса. Бир айдан кийин издеп барат. Издеп барса, жарымысы жоголуп кетет. Жарымысы тиги дагы бир карап коеюн деп туруп неметип коет да. Бул деген бюрократический механизмди эми биз жамандайбыз, бюрократический механизм ушундай экен, анан айлап эле эметет. Бирок бюрократический механизм эмнеге мисалы ушинтип жазылган да? Хотя бы ушул чиновниктерди, ушул предприятиянын, госучреждениянын руководителерин кичине тыйып турганга жазылган да, бюрократический механизм. Бир айдын ичинде каралыш керек деген ошондой сроктор коюлган. Жок анысы. Бул бир. Бул жанакы исполнительская дисциплина деп коет. Анан ушуну Ген прокуратура бизди текшерип туруп, сотрудниктер туура эмес кылып атат, сотрудниктер контроль сроктору өтүп атат деп Атыр Абдрахматов өзүн актап айтып атат да. Өзү карабай койгон маселелерди эмеге жүктөп атат да, коллективдин немесине, жөнөкөй специалисттерге. Бир ай контрольный срогун өткөзүп ийиптирсиң, анан неметип ийиптирсиң, мынакей прокуратура жазып атат деп, ошону айтып атат да. Кечээ комитетте айтылбады, 2 жолу келип текшерип кетти деп. Бирок прокуратурага кайрылганда коллектив башка маселе менен кайрылган. Прокуратура кайрылганда, мисалы, командировочный алып туруп кете берет депчи. Прокуратура ошону текшериш керек болчу. Командировочныйды госбюджеттен алып алат. Тиги встречающая сторона деген ошондой бир эме бар да. Встречающая сторона төлөгөн эмелерди госбюджеттен алып туруп кете берет да, командировкага, чет өлкөгө. Мейли Кажы Сайгабы же Баткенгеби ал тиги кичинекей эле тыйым болуп калып атат, бирок аны деле өкмөттүн акчасына. Чет өлкөгө, Италия, Норвегия, Швеция эмелерге мынакей 1 жыл араң эле өттү. Уже 26 өлкөнү барып келди да, Атыр Абдрахматова. Демек сиз ушул кызматтан алууга негиз бар деп эсептейсиз? Кызматтан алууга негиз бар. Мен только 2 эле негизин айттым, анан кийин мынакей астардан кийин Мавлен мырза, ушул жогорку кеңештин комитетте тагыраагы Ата журт Кыргызстан партиясы ушул Атыр Абдрахматованы кызматтан алуу боюнча маселени көтөрүп чыгышты. Анан негиз барбы кызматтан алганга? Же иштегенге дагы мүмкүнчүлүк бериш керек беле? Негиз эмне болгонун сиз да жакшы билесиз. Коомчулуктагы мына окуган коомчулук кечээ жакшы тааныштык. Президенттин пресс-секретари ачык эле жазып чыкты. Атыр Абдрахматова ушундай баягы адамдардын укугун коргоп атат, саясатчылардын укугун коргоп, карапайым элдин укугун коргой жатат деген мандемде кайрылуу кылды. Бул негизги себеп мына ушуда. Азыр Азим мырза айтып атпайбы, исполнительный дисциплина, анан тигил, анан бул депчи. Эми ал бардык мамлекеттик кызматта андай оош кыйыш маселе болуп турат. Мен өзүм да жетекчилик кызматта иштегем. Күнүгө жүздөгөн каттар келет. Дыкат жетекчи ошону окуп тез кол коюп чыгарып берет. Кечинде саат 7-8ге чейин болсо дагы, башкалар болсо, эми ал ички маселе. Бирок бул жерде негизги себеп бул саясий маселе. Саясий туура эмес чечим. Мен дагы бир жолу айтайын, урматтуу президент, эми азыр депутаттарга кайрылып деле пайда жок. Мен бир нерсени айтайын. Садыр Жапаров түрмөдө отурганда, түрмөдө кыйноого кабылып жатканда, түнөдө кыйноого, көчөдө митинг кылып биз жүргөнбүз, журналисттер менен. Мына мен
Мен дагы ошо көчөдө анда оппозицияда элем, СДПК артынан кууп, соттоп, камап, биз митинг кылып жүрүп, ошондо мына мен абдан жакшы билем, көптөгөн соттордун алдында мен интервью берчү элем. Садыр Жапаров түрмөдө кыйналып отурганда жалгыздан жалгыз ошол омбудсмен институту, укук коргоочулар ошол сүрөттөрдү алып чыгып, коомчулукка жарыялап, биз реакция кылып, бул эмне деген зөөкүрлүк деп чоң резонанс болгон. Мына ошол негизги миссия, бул омбудсмендин негизги миссиясы адамдын укугун коргоо. Саясатчы болобу, карапайым болобу, негизги миссия ошол адамдын укугун коргоо. Анан ошол адамдын укугун коргоо маселеси келгенде омбудсмен институту институт катары көз каранды болуш керек. Көз карандысыз институт болуш керек. Мына Атыр айым, мен Атыр айым менен эч кандай берисе алашам жок. Мен ачыгын айтайын, мен куттуктап дагы барган эмесмин. Кызматкерлерден сурап көрүлө, мен куттуктап да барган эмесмин. Мен аны көп жылдан бери тааныйм. Бирок Атыр Абдрахматова эмне кылды? Омбудсмен институтуна жаңы дем берди. Жаңы дем берди. Кандай иштеш керек экенин көргөздү. Бийлик, баягы прокурор, ГКМБ баш казна эмес, кирип ошол саясий туткундарды болобу, башкалар болду ачык айтып улам көтөрүп чыгып атты. Мына ошон үчүн азыр аны кызматтан кетирүү аракети башталды. Туура эмес аракети башталып атат. Ордуна ошол мурдагы жанагы өмүр бою папка көтөрүп, үн чукпай жүргөн бирөөдү алып келип коюп коюйун деп атышат да. Жана мурда ГКМБшник отурбады, ошого окшогон бирөөдүч. Ал отчетту жакшы берет. Ким эмне десе хоп майлы дейт. Телефонго ким чалса хоп майлы дейт. Болду, шундай да. Ага эмне керек? Кабинет керек, секретарша керек, бир папка керек, анан бир айдоочу керек. Болду. Бирок мен дагы бир жолу айтайын. Кыргыз мамлекети омбудсмен, эгер мен жаңылбасам, Борбор Азияда биринчилерден болуп түзүп чыкканбыз. 2002-ж. Биз кыргыз мамлекети, казактар, өзбектер, түркмен, тажик эзине деле келелек болчу. Мына биз түзүп чыккан флагман Борбор Азияда. Эми мен айтып атам, урматтуу президент, урматтуу эми депутаттарга силерге эми сөз жок. Мен таң калам ушу. Өмүр бою ошо креслода жабышып отура тургандай эле мамиле кылышат да. Айланайын, омбудсменди көз карандысыз бирөөдү койгула, тийишпегиле ага. Ал көзгө сайып айтып турсун. Мына момундай адамдын укугу бузулуп атат. Бул биздин ички маселе эмес. Омбудсмен, кыргыз мамлекетинин омбудсмен институту бул Борбор Азияга үлгү боло турган институт. Биз көргөзүшүбүз керек. Мына адам укугу Кыргызстанда корголуш керек деп. Демек бул жерде азыр саясий чечим болуп атат, Ачык эле эми мындай да, мен деле азыр ата журт азаматсыңар. Молодец, туура кылып атасыңар. Алып салгыла. Ал иштей албай жатат деп айтсам болот. Мен аны айта алам, ага менин акылым жетет. Кыргызда жакшы сөз бар да, орну жашырган өлүм ашкерелейт дейт. Мен жакшы болсун деп атам. Мен Атыраны колдогон жокмун. Атыранын ордуна Атырадан да күчтүү бир омбудсмен келсе, мен айтып атам, омбудсмен институтуна тийишпегиле, көз карандысыз болуш керек. Бул башынан идея ошондой болгон да. Жакшы, Азим мырза, ушул жерден суроо бергим келип атат. Жогоруда ушу Мавлян мырза да айтып өтпөдүбү? Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев боюнчачы. Эрбол Султанбаев ушу Абдрахматованын карапайым адамдардын укугун коргогону байкалган эмес деген пикирин Фейсбуктагы баракчасына жазып атат да. Негизи бул боюнча кандай комментарий бересиз? Негизи эле чын эле ушу карапайым адамдардын укугу корголбой калдыбы бул жерде? Мен башынан айтып кеткен, азыр мен баштап берген эме, так ошол суроого жооп берип атат да. Жөнөкөй карапайым адамдардын укугу корголбой калды депчи. Эми такыр эле корголбой калды деп айта албайм, анткени аппараттын бүт кагаз түрлөрүнүн баары эле ошол жөнөкөй эле карапайым адамдардын арыздары. Жөнөкөй эле карапайым. Бизге бизнесмендер, мисалы аппарат акыйкатчыга бизнесмендер кайрылбайт. Мынакей мен айтып кетейин да, мынакей жана Мавлян туура эле айтып кетти. Туп-туура айтып кетти. Садыр Жапаров, президентибиз Садыр Жапаров түрбөдө отурганда, камалып отурганда акыйкатчы катышып жүрдү
ошого чогуу жүрдүңөр акыйкатчы менен. Анан ошол акыйкатчы так эле жана айтып атпайбы ГКНБнын генералы акыйкатчы болду депчи, биз уят болдук деп. Так эле ошол акыйкатчы генерал ГКНБнын генералы ошол катышып жүрдү. Кандай катышты? Биз аны так билбейбиз, анткени биз жанында жүргөн жокпуз, бирок СМИде, маалыматтарда, соцсеттерде айтылып жүрдү да, акыйкатчы кирди, нааразычылыктары жок экен, акыйкатчы чыкты, ушундай жарыялады, же болбосо акыйкатчы кирди, нааразычылыктар бар экен, ошол боюнча акт реагирование же каттарды жазды дегенчи. Бирок ошол катышып жүргөн, Мавлян менен чогуу катышып жүргөн, садырды чыгарабыз деп жүргөн, ошол генерал КГБ болуп атпайбы? Анан кайсы акыйкатчы менен жүрдүңөр, мен билбейм да. Мавлян туура айтып атат да, башынан түзүлгөндөн бери Кыргыз акыйкатчы институтуна бир мындай жакшы бир акыйкатчы келе элек да. Ушу дак жанакы мисалы Азербайжандын акыйкатчысы бар болчу да, мурда бир эже. Ошол 10 жылдан бери башкарып жүргөн акыйкатчы институту ушул Азербайжанда аябай жакшы иштеп эметип жүргөн да. Башка өлкөлөрдө деле мындай мисал келтирсе болот, бирок биздин Кыргызстанда мисал келтире албай калдык да. Мынакей Мавлян туура эле айтып атат да, биз мисал келтире албай калдык. Бая бул акыйкатчы жакшы иштечи, мунусу начар иштеп атат. Же тигиниси начар иштечи, мунусу жакшы иштеп атат деген сөздү биз айта албай калдык да. Мисалы эң жакшы акыйкатчы ким болду деген суроо берсе азыр элгечи, эч ким жооп бере албайт. Кимиси жакшы болгон? Может быть, Турсунбек Акундун командасы айтат, Турсунбек Акун кыйын акыйкатчы болчу. Ал мындай көзгө илинген бир акыйкатчы болчу да. Может быть, Бакир уулунун эмелери командасы айтылат. Бакир уулу ушул акыйкатчы институтун түздү эле, ошол жакшы институт, жакшы акыйкатчы болду. Эртең, мисалы, Атыр Абдрахматова кетет, башкасы келет, кимиси келет, мен билбейм да. Бул имиш эле боюнча эле жүрөт азырчы. Тигиниси келет, мунусу келет. Мен сезип атам, эртең бирси күнү ушул должностьты талашып баштайт. Депутаттар талашабы, же ишсиз калган азыр саясатчылар талашабы, кимиси талашат, мен билбейм. Бирок мен сразу эле айтып кетейин да, эмнеге бул институтка ушунчалык катуу саясий неме болуп атат, көңүл бурулуп атат. Бул институттун деле эчтекеси жок да. Мисалы, прокуратурадан мен алат элем деген, ал мен түшүнөт элем да. Мен генеральный прокурор болот элем. Же бир министерствону алат элем деп, мен түшүнөт элем да, ушу саясий эме болуп атат. Бирок акыйкатчы институту эмнеге саясий оюн болуш керек, мен түшүнбөйм да. Болуп атабы, болгон жокпу, мен билбейм, бирок мен түшүнбөйм эмнеге саясий болуш керек. Же акчасы ошончолук олчойгон акчасыбы. Же Мавлян айткандай секретаршасы машинесине отуруп алып, папкасын көтөрүп алып эметкенге, акыйкатчынын өзүнүн иши бул деген мындай эң карапайым эл менен иштеп, неметип, андан пайдасы деле жок да. Ушунчалык саясий деле бал ала албайсың бул эмеден, должностьтанчы. Анткени акыйкатчы элге да жаман көрүнөт, бир жагынан, чоңдорго да жаман көрүнөт. Чоңдорду сынап баштаса, чоңдорго жаман көрүнөт, сынабаса, элдерге жаман көрүнөт. Бул деген, мен мындай жөнөкөй кыргыз тили менен айтсам, иттин эле иши болуп атат да. Биякта саясий эмнеси бар эле да. Мисалы, ошол эле Абдрахматова 2 жыл иштесе, экесе ошондой эмелер, нааразычылыктар болмок. Ушул Азим мырзанын сөзүнө улай, Мавлян мырза, сизге суроо узаткым келип атат. Негизи ушул Эрбол Султанбаевдин билдирүүсүнөн кийин бул институтка бийликтин сөзүнөн чыкпаган жетекчи керекпи деген ой дагы жаралбай койбойт экен да. Ушуга кандай комментарий бересиз? Мен эч кандай комментарий бере албайм. Мен дагы бир жолу айтайын, биз негизи бардык саясатчыларды, коомдук ишмерлерди мен так айтам да, калыстык, акыйкаттык, чындыкты айткыла. Биз өзүбүздүн оорубузду өзүбүз жашырбайлы депчи.
Мына мен дагы азыр айтып атам. Эми болду азыр. Саясий чечим кабыл алды. Атыраны кетирип ордуна бирөөдү алып келейин деп атышат. Туура эмес болуп атат. Саясий чечим болуп атат бул жакта депчи. Бул реалдуулук да. Бул эми аны түшүнгөн адам биздин коомчулукта мындай ойлонгон адекваттуу адамдардын баары эле түшүндү аны. Ошо саясий чечим эмне үчүн акыйкатчынын ордуна кимдир бирөө кызыктар болуп атат да? Ушул Мен дагы бир жолу айтып атпаймынбы? Атыра Абдрахматова саясий туткундар боюнча өтө көп улам чыгып, өз милдетин, анын функциясы. Ошону аткарган үчүн азыр аны кызматтан алып атышат деп эле мындай ачык эле айтып атам. Болгон мен аны айткан жокмун. Жана Эрбол мырза өзүнүн заявлениясында ошо жазды. Болгону мен ошо жөнөкөй тил менен элге түшүндүрүп айтып атам да. Мен болгону айтып атпаймынбы? Урматтуу биздин бийлик башчылары. Эмне үчүн Америка өнүгөт, Европа өнүгөт? Аларда механизм иштейт. Механизм сдержек и противовесов деген бар. Бири-биринен көз карандысыз. Бул адам деген бул пенде да, бул пенде. Пайгамбар дагы өз жолунан адашкан. Пайгамбар дагы өз жолунан адашкан да. Анан биз кандай гана адам болбосун ал адашат да. Ошол адам адашканда башка бийлик бутагы аны оздуктап туруш үчүн атайын механизмдер ойлонуп чыгарылган дүйнөдө. Бул илгертен эле чыккан. Римское праводан андан бери келип механизм сдержек и противовесов дейт. Бирөө кутуруп баратканда тигил жактагы айтат: "Ай, кой андай болбойт." Экинчиси кутуруп баратканда үчүнчүсү айтат: "Ай, кой андай кылбагыла" деп. Мына мен ошону эле айтып атам, урматтуу биздин бийлик башчылар. Эгер максат мамлекетти өзгөртөбүз, реформа кылабыз, өнүгөбүз, урдабайбыз, туура демократиялык жол менен эркиндикке багыт алабыз деген миссия, максат болсо, анда айтыш керек. Парламент көз карандысыз болуш керек. Президент көз карандысыз болуш керек. Омбудсмен көз карандысыз болуш керек. Сот аткаруу системасы көз карандысыз болуш керек. Мына ошол бири-бирлерин деп кармап турганда гана өнүгүү башталат. Кой, омбудсмендин оозун жаап, тиги жана папка көтөргөн бирөөдү алып келип отурсуп коюш керек. Эптеп мо парламентте хоп майлен алып келип отурсуп коюш керек. Сотто тиги жерден чыккан шайтанды актап бер десе, актап бере турган соттор отурат азырчы. Анткени бир телефон менен хап дегенде эле маселени бүтүрө турган. Андай болбош керек. Андай болбош керек. Мен дагы айтып атпайм. Бунун бардыгы бийликтин максатынан. Мамлекет үчүн иштеш керек, мамлекет үчүн. А мамлекет үчүн иштөө бул мен билем. Сен айтпа эмес. Бул реалдуу механизмдерди киргизиш керек, реалдуу. Азим мырза, ушул жерден сизге суроо берейинчи. Негизи Атыра Абдрахматова кызматка келгенден баштап эле сиздердин институтта ичара маселелер жаралды, анан бир катар митингге чыктыңыздар. Негизи ошол митингге чыкканыңыздарга эмне себеп болду? Эмнеге ушундай ичара көйгөйлөр жаралды? Жана мындай за кадром деп коет, биз сүйлөшүп неметип кеткенбиз да. Ушу Атыра Абдрахматованыкы мындай да чоң бир себеби деле жок да, кетиргенгечи. Мындай чоң себеби мынакей Мавлян айткандай ушу политический заказ эме дегенчи. Мен акыйкатчы институттун ички специалисти, ичинде иштеп жүргөн, ичинде билген специалист катары айтайын да. Атыра Абдрахматованын мынакей жанакы бир кашыктан чогулткан наразычылыктар элдин, коллективдин, элдин, заявительдердин кашыктан чогулткан наразычылыктар ошолор көбөйүп чөмүч эмес килтеген бир чара болуп кетти да. Анан мен иштебей калдым. Жана биз жөн эле сүйлөшүп атканда мен айтып кеттим эле, иштебей калсаң, сыртта жүрүп калсаң, билбей деле калат экенсиң да. Вот жөнөкөй элдер менен сүйлөшсөң, алар акыйкатчы деген институтту билбейт, омбудсмен ким экенин билбейт, акыйкатчы деген билбейт. Анткени бул карапайымы, балким, может быть, биз Мавлян экөөбүздүн жанакы биз катташып жүргөн
элдер андай эмес да, акыйкатчы кайрылчу элдер эмес. Бирок андан ылдый түшсөк, биз деле бир ортончо жүргөн элдербиз да. Ылдыйлар түшсөк, ошолор акыйкатчыга кайрылып жүрөт. Анын эмесин аткарбаса, акыйкатчыны биякта мен оюмча биякта иштеп жүрүп, иштеген үчүн алган жок да, бияктачы. Акыйкатчыны иштебей койгон үчүн эле алып атышат да. Анткени ошондо кызматка келгени иштебей койду. Иштебей койгон үчүн алып атат да. Иштеп жүргөн үчүн алган жок. Иштебей койгон үчүн алып атат. Мен айтып атпайм, жөнөкөй эл билбейт акыйкатчы ким экенин, жөнөкөй эл билбейт Атыр Абдрахматова деген вообще ким экенинчи. Кроме жанакы скандальный видеолорду көрүп калбаса эле, а так эл билбейт. Ошон үчүн мен оюм акыйкатчыны иштебей койгон үчүн алып атат да. Иштеп жүргөн акыйкатчы болсо, аны албайт деле болуш керек да. А мисалы эмне деп президент эмнеге алмак эле муну? Же жогорку кеңештин депутаттары эмнеге муну алмак эле? Ал же жогорку кеңешке тийишпесе, же президентке тийишпесе, же прокуратурага тийишпесе, баары менен дос болуп жүрсө, эмнеге муну алат эле да? Иштебей койгон үчүн эле алып атат да. Сиз макулсузбу ушул пикир? Жок, эми мен жанатан бери өзүм позициямды аргументтер менен айттым. Эми сизден кечирим сурайм, сиз баягы эми ошол кызматта иштеп жүрүп анан кандайдыр бир таарыныч ноталар угулуп атат. Мен баягы айтпадым, ичиндеги ички процедураларда сиз жана өзүңүз деле белгилеп кеткендей, биздин омбудсмендин башкы омбудсмен саясий фигурага айланып кеткен эч ага эле саясий фигурага айланып кеткен. Эмне үчүн? Себеби бизде саясий процесстер өтө көп, саясий туткундар өтө көп. Мына ошо саясий туткундарга өзүнүн функциясын аткаруу максатында аралашкан үчүн саясий фигурага айланып, мына азыр жыйынтыгы ушундай болуп атат да. Мен дагы бир жолу айтайын, эми биз эгер өзгөрөбүз десек, орусча айтканда бир жакшы сөз бар да. Дурак на своих ошибках не учится, дейт. Умный учится на ошибках других, дейт. На чужих ошибках. А мудрый не допускает ошибки, дейт. Эми биз жокто эле мудрый болбосок дагы дурак болбошубуз керек да. Улам эле баягы өзүбүздүн кеткен катыларды улам кайталабышыбыз керек. Мен дагы бир жолу айтып атам. Бизде бийликтин тең салмактуулугу болмоюнча өзгөрүү жана өнүгүү болбойт. Буну түшүнгөн гана адам. Бул бийликтин негизи өзү бийликтин табигаты ушундай да. Адам келгенде мен баарын билем, мен баарын чечем, мен деп калат да. Мына ошол эң жаман, ошол мен такай айтам да, Кудай мага бир бийликтин сыноосу келсе, акылман адаштырба деп мен такай суранам да. Бул өтө чоң сыноо. Бул сыноого дүйнөдө саналуу гана адамдар, лидерлер туруштук берген. Махатма Гандиге окшогон, мисалы Ли Куан Юга окшогон да. Туруш саналуу эле да. Калгандардын баардыгы автократ болуп кеткен. Бүт. Мына азыр карап көргүлө, Эрдоган болобу, Путин болобу, Токаев болобу, Назарбаев болобу, мына тиги Борбор Азияда бүт эле бул чоң сыноо да. Ал сыноодон өтүш ар бир адамдын эле дээрине бере бербейт да. Американецтер, европалыктар, өнүккөн мамлекеттер аны эч ак түшүнгөн. Психология, адамдын психологиясы ушундай жайгашыптыр. Бизге кандай лидер келет, аны эч ким билбейт. Ошондуктан биз механизмдерди киргизишибиз керек. Кандай гана адам келбесин, ошо механизмдер ал адамдын иш-аракетин, чечимдерин чектеп, корректировкалап турат деп. Бул өтө маанилүү нерсе. Мисалы ушул механизм боюнча айтып атпайсызбы Азим мырза? Негизи ушу Акыйкатчы институтунда сиз иштедиңиз, ички маселени жакшы түшүнөсүз. Анан кандай механизм керек бул институтка? Мен бияк жак ушул жакта мен Мавлянга кошулат элем да. Акыйкатчы деген должности, акыйкатчы деген ошо постту политический эмеге деңгээлге көтөрүш керек да. Чтобы политический фигура болуш керек. Бүгүнкү күнгө акыйкатчы политический фигура деле эмес да. Анткени мисалы саясий деңгээл дегени министрди айтса болот да. Анткени ал саясий нерселерди деле чечип баратат да. Исполнительный власть болсо деле, бирок саясий нерселерди чечип баратат. Прокуратура, ар кайсы эмелерди, ГКНБ, ошолордун баары
саясий фигура башкарып аткан эмелерчи. Бирок акыйкатчы кайсы жагынан саясий болуп калды, ал фигура андай деле жок, закондо деле жазылган жок. Өзү деле ишмердүүлүгү боюнча саясий фигура эмес да. Биякта ошон үчүн саясий оюндарды мен ойлоп атам, саясий оюн деле жок болуш керек. Анткени бул деген эчтеке чечпеген бир должность болуп калды. Вот Мавлян туура айтты да. Эчтеке чечпеген, саясий жагынан эчтеке чечпеген фигура болуп калды. Бирок акыйкатчы институту башка өлкөлөрдө бул ошентип эле түзүлгөн. Саясий нерселерди чечпейт акыйкатчы. Акыйкатчы жөнөкөй карапайым элдин укугун коргойт. Мисалы, бир жыл катары менен Атыр Абдрахматова ушул жанакы бир чарбада иштеген фермердин укугу бузулуп атат. Же болбосо заводдо иштеген бир плотниктин эмеси бузулуп атат деп неметсе, анда бир жөн какшасачы. Биякта жөнөкөй эле жана Мавлян айтып атат, жана Кемпир-Абадтын отургандарын жактап атат эметип. Аны эл мынакей эл уга элек да. Мен бир жыл иштебей калдым. Бир жылдын ичинде бир да жолу уга электим да. Атыр Абдрахматова ушу немени колдоп жүрөт депчи, Кемпир-Абадтын отургандарын колдоп жүрөт дегенчи. Мен жөнөкөй эл болуп калдым да. Ишмер эмесмин же акыйкатчы институтунун сотрудниги эмесмин. Ошондо мен ойлоп атам да. Жөнөкөй эл билбесе акыйкатчы эмне кылып атканын. Только мынакей, мисалы, мен как бывший сотрудник деп бир-эки жолу угуп калсам, же Мавлян болсо күнү түнү ошону менен чогуу жүрсө, саясий эмелерде, маселелерде. Ошолор билбесе, башка эч кимиси билбейт акыйкатчы эмне кылып атканынчы. Ошон үчүн акыйкатчы эчтеке кылбай аткан үчүн эле тиги суроо берип атышат да депутаттарчы. Баланча заявлениядан канчасы каралды, баланча акт реагирования канчасы туура чыкты, канчасы туура эмес чыкты деп ошону эле берип атат. Алар берген жок да суроону, мисалы, Кемпир-Абадты эмнеге сен жактап атасың, эмнеге сен Дүйшүбаевди же Азимбек Бектазаровго болушуп атасың деген жок да. Мен акыркы суроомду узатайынчы. Негизи ушул акыйкатчы институтуна кандай адам келиши керек? Акыйкатчы институтуна мен өзүм ошо этаптардан өтүп жогорку кеңешке талапкер катары болуп барган адам катары бул жаатта баягы байланышым бар адам катары айтып кетейин. Биринчиден өз институтту өз көз карандысыз болуш керек. Мен жанатан бери кашап келатпаймынбы? Бул биздин Кыргыз мамлекетинин ички эле маселеси эмес. Biz Борбор Азияда үлгү боло турган мамлекетпиз. Биздин шайлоо системасы Борбор Азияга бүгүн үлгү. Мен уялбай эле айтам, мына Казакстанда кече өткөн шайлоону көрдүңүздөрбү? Кыргыз мамлекетинде 15 жыл башта өткөн шайлоонун кейпи. Дагы 15 жылдан кийин Өзбекстан, 20 жылдан кийин Тажикстан жана Түркменистан биздин жолду кайталайт. Биз үлгүбүз. Саясий процесстерден өнүгүү жагынан биз үлгүбүз. Мына ошондой эле биздин чоң миссия бул ошол омбудсмен институтундагы Борбор Азия мамлекеттерине үлгү катары алып чыгышыбыз керек. Биз мында өзүбүздү эч качан басмырлабашыбыз керек. Ооба, экономикабыз мүмкүн башка жактарынан биз алдырып жаткандырбыз. Бирок саясий процесстерден биз Борбор Азия мамлекеттеринен алдаганча алдыдабыз. Бул факт менен көргөзүп турат. Мына кече Казакстандагы шайлоо мугалимдер урнага пачкалап салып атканы бизде 15 жыл башта болгон. Мына ошондуктан мен айтайын дегеним, омбудсмен институтундагы биз Борбор Азияда үлгү катары көргөзүп, бул эл аралык коомчулук менен түздөн-түз байланыша турган каналдардын бири. Түшүнгөн адамга, мына президент, мына мен дагы баягы президентке кеңеш айтпайт элем. Менден да кичүү бирөөлөр кеңешчи болуп жүрөт, бирок мен президентке кеңеш айта албайм. Мен сунуш айтат элем да президентке. Президент мырза, дүйнө цивилдүү, өнүккөн, демократиялык эркин мамлекеттер менен байланыша турган каналдардын бири омбудсмен институту. Эгер биз ушу институтту көз карандысыз кылып, өнүгүп, Борбор Азияга биз мына мисал катары көргөзө турган болсок, өнүккөн мамлекеттер менен түздөн-түз байланышканга, каржыны тартканга, мамиле түзүүгө бирден бир канал. Бул өтө кылдат геосаясий рычагтардын бири.
Түшүнгөн адамга. Бул айтып атпайм, бул жөн эле эмес, бул адам укугу дегенчи. Мисалы, эч качан өзүн сыйлаган генерал, биздин бу постсоветтик түшүнүктү айтайынчы, өзүн сыйлаган милиция генералы эч качан бандиттер менен сүрөткө түшүп, алар менен тамак ичпейт. Дүйнөлүк масштабта да ошол. Адам укугун сыйлаган, эркиндикти, демократиялык баалуулуктарды карманган мамлекеттер менен цивилдүү мамлекеттер мамиле түзөт. Цивилдүү мамлекеттер эч качан автократтар менен сүйлөшпөйт. Лукашенко менен эч ким сүйлөшпөйт. Түркмөнбашы менен эч ким сүйлөшпөйт. Алар жанагы бири картошка казып, экинчиси жанагы ар кайсы машина айдап жүргөндөн башка эчтеке кылбайт алар. Биз ошону түшүнүп айтышыбыз керек. Биз өнүккөн мамлекеттер менен байланыш түзөбүз. Биз өнүгөбүз. Бизге прогресс керек, жаңы технологиялар керек, билим керек, медицинанын жаңы оборудованиялары керек. Биз жакшы биз түшүнүп атасызбы? Биз ошол жакка умтулушубуз керек. Умтула турган бирден бир жолу ошол омбудсмен институту жана ошол жакка көз карандысыз адам келиш керек. Түшүнүктүү. Сиздин пикириңизде ушул эле. Менин пикирим мынакей. Менин пикирим Мавлян мырзанын сөзүн түздөн түз эле мен колдойм да. Ушундай деңгээлге көтөрсөк, омбудсмен немесин авторитетин аябай жакшы болот эле да. Бирок омбудсмендин авторитетин ошончолук жанагы глобалдаштырып эметип салсак, анда бул деген саясий орган болуп калып атат да. Акыйкатчы институту түзүлгөндө бул аткаруучу орган катары түзүлгөн. Анткени жөнөкөй карапайым элдердин милицияга, прокуратурага, ГКМБ кайрылгандан кийин эч чечим чыкпаган, сотторго кайрылгандан кийин чечим чыкпагандан кийин анын акыйкатчыга келет. Акыйкатчы институту тети асманды карабай жерди караш керек да. Жерди карап туруп жөнөкөй элдердин арыздарын карап туруп, ошолордун көйгөйлөрүн чечиш керек да. Бирок ошону чечиш үчүн функциялары жанакы Мавлян мырза айткандай ошондой болуш керек да. Саясатка байланышкан, саясатка чогуу жүргөн, чегешкен ошол эмелерден функциялары болуш керек. Эми бүгүнкү күндө биз мынакей укуктук өлкө болуп жүргөндөн кийин биз ошону укук катары менен, укук жолу менен өзгөртүш керекпиз да. Мен ойлоп атам да, мынакей Атыр Абдрахматова ансы деле жогорку кеңештен өтпөй калды. Эми аны пройденный этап деп Мавлян мырза өзү айтып кетти. Жакшы, ушуну менен талкуу берүүбүздү жыйынтыктайлы. Убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү болду. Аны мен Кымбат Турдубекова алып бардым. Сак саламатта туруңуздар.